Жалал Абад шаарындагы мектептерде тарбиялык иштер күчөтүлүшү керек. Окуучулар арасындагы кылмыштуулуктун алдын алууга өзгөчө көңүл буруу зарылчылыгы пайда болгон. Бул тууралуу Жалал Абад шаардык кеңешинин төрагасы белгилеп, депутаттар тарабынан да билим берүү тармагына колдоо көрсөтүлөөрүн билдирди. Бүгүн шаардык кеңештин айрым депутаттары тарабынан түзүлгөн топ калаадагы билим берүү мекемелеринин ишмердүүлүгү менен жакындан таанышты. Балдар бакчаларына, орто мектептердеги күтүүсүз кирип, бул жерлердеги реалдуу абалды көрүп чыгышты. Буга чейин Жалал Абад шаарындагы туш келди казылып жаткан жолдордун абалын тыкыр көзөмөлгө алган. Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттары бүгүн калаадагы билим берүү мекемелерин кыдырып чыгышты. Күтүүсүз жерден балдар бакчасына кирген эл өкүлдөрү баамдаган кемчилдиктерди ачыктап, тезинен абалды жөнгө салуу талабын коюшту. Россиянын Кемерово шаарында болду. Кече күнү биздин Жалал шаарында базар болду. Бишкекте болду. Кудай сактасын. Пожарная безопасность боюнча сиздерде. Мисалы мен азырдан карап турам, баардык жерде автоматтар ачык, тизимдарлар оролгон, мынандай жатат, тегинде жатат. Ошол нерселерге сиздер маанилесеңерби? Шаардагы номер 5-орто мектебине баш баккан эл өкүлдөрү мыйзамсыз акча чогултуулар тууралуу да сөз салышты. Ата-энелер фонду деген аталыштагы акча чогултмай көрүнүшү жоюлганын айткан агартуучулар колдоо көрсөтүүнү мыйзамдаштыруу жагы каралып жатканын ачыкташты. Фонд деген вообще болбош керек экен, мыйзам боюнча. Ушундай мыйзамдаштыралы деп сүйлөштүк. Эң көйгөйлүү маселелердин бири бул Жалал Абад шаарындагы билим берүү тармагында мугалимдердин жетишпегени, экинчиден бала бакчаларда бизде орундун жетишпегени аябай чоң проблема болуп жатат. Ошол себептен азыр депутаттардын деле ой пикирлери менен жана сындары менен чогуу ушунун үстүндө чогуу биргеликте иштейбиз деген. Мектеп окуучулары арасындагы кылмыштуулукка байланыштуу терс көрүнүштөрдү болтурбоо жагына өзгөчө көңүл бурууга чакырган Мураталы Тагаев билим берүү тармагы материалдык кемчилдиктерди айтуу менен чектелбестен тарбиялык иштерге көбүрөөк көңүл буруусу керектигин айтты. Кыздар ушул жерде чачташып, эми кыз балдарга ушундай болуп аткандан кийин бул боюнча эч кандай бир айтылбайт да. Же Гарана тарапынан эмне иш алып барып атасыңар? Мына кече эле паркта киши колду болуп бир окуучу каза болуп атат. Силер ошол боюнча эмне иш аткарып атасыңар? Кандай бир ата-энелерди чакырып, мисалы түнкү 11-де жүрөт деп айтып атышат. Түнү 11-де жүрөт. Күндүзү көп, күндүзү кыздар урушуп атат. Бул боюнча такыр маселе жок. Бир гана дагы айтар сөзүм ушул ата-энелер балдарды тыкыр көзөмөлгө алыш керек да. Канчада мектеп башталат, канчада сабак аяктайт, балдарга күндөлүк план түзүш керек. Мынчадан мынчага чейин сабак окуйм, мынчадан мынчага чейин кружокко барам. Саат 10дон кийин көчөдө чыгарбаш керек балдарды. Мектеп мезгилинде биз иштейле мугалимдер. Жанталашып иштейле. Балдарыбызды жакшы көрөлү. Балдарыбызга талим тарбия берели. Ата-энелер биз менен бирге иштесин. Ал эми шаардагы номер 16-орто мектебиндеги окуя болсо, тарбиялык маанидеги иштердин зарылдыгын дагы бир ирет тастыктап жатканы белгиленип, аталган мектептеги абал менен да эл өкүлдөрү жеринен таанышышты. 1-май күнү 22:30 чамасында белгисиз себептер менен эч кандай себепсиз эле 20 чакты балдар келип мектептин коросуна кирип, андан кийин мектептин айнектерин сындырып, аргандай бейбаштык кылып кетишкен. Каралуучу чыккан чакта бир мүнөт убакыт өткөн, анан каралуучуну көргөндөн кийин качышкан да балдар. Азыр ички иштер кызматкерлери ал балдар менен дээрлик баарын тең кармады. Коңшу 96-чы Сузак районуна караштуу Төрөматов атындагы орто мектептин балдарынан, ошондой эле ал мектепти 9 классты бүтүп кетип, колледжде окуп аткан балдардан турат экен ошол ынтымак айылынын жашоочулары. Андан соң жолдордогу туш келди казуулар кайра кайталанып жатканын сынга алган шаардык кеңештин депутаттары Борбордук Ленин көчөсүндөгү казууларга көз салышты. Тийиштүү тараптарга талаптар кайра коюлду. Ал эми мындай өңүттөгү текшерүүлөр алдыда дагы күчөтүлөр айтылат. Айрым уже биздин бала бакча мектептелер аварийный состоянияда бүгүнкү күндө окуп жатат да. Биз ушул депутаттар колдон келишинче ушу өзүбүздүн балдардан акчаны аябастан ушул бөлүнгөн акчаны көлөмүн дагы көбүрөөк бөлгөнгө жылда аракет кылып келебиз. Бир эле бала бакча же мына курулуш боюнча, мектеп боюнча эмес, жалпы шаардагы болуп аткан ушул иш-чаранын баардыгына биз депутаттар кайдыгер карабайбыз. Анткени түздөн түз элдин өкүлү болгонубуздан кийин бул биздин милдетибиз деп мен билем.
ошондуктан бул иш-чара мындан ары да уюштурулат. Эскерте кетсек, Жалал-Абад шаарында 20 орто мектеп болсо, балдар бакчасынын саны 22. Билим берүү тармагына делип жыл сайын шаардык бюджеттен 80 миллион сомдун тегерегинде акча каражаты бөлүнөт. Калаада балдар бакчасынын жетишсиздиги негизги көйгөйлөрдүн бири. Өткүрбек Рахманов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.